Ош шаарынын Орке айылындагы Чолпонбай Төлөбердиев атындагы мектептин курулушу аяктап, жаңы жыл алдында окуучуларды кубандырды. Мектепте спорт зал, жыйындар залы, китепкана, ашкана, дарылоо кабинети, жуунуучу жайлар каралган. Окуучулар жаңы мектеп жакшы сабак окууга шык берет дешет. Бардык усталасы бар экен, анан кийин бул мектепте жакшы окуйбуз деген үмүтүбүз бар. Столдор, парталар жаңы бар жол жаңы экен, ошолор жакты. Мурда мектепте биз эшикке чыгып, линейкаларда, майрамдарда эшикке чыгатпыз. Азыр мына жакшы эме курулуптур, актив зал. Ошол жерде эми өзүбүздүн активдүү болуп, жакшы нерселерди коюп беребиз. Мурдагы мектепте андай сахна эмне жок эле, бул жакта көп нерселер бар экен. Мектепте класстык кабинеттерден тышкары информатика кабинеттери, устаканалар жана кулинарияга бөлмөлөрү, химия, физика, география жана биология сабактары боюнча лабораториялары да бар. Информатика кабинетинде бардык техникалар менен жабдылган 25 компьютер менен эмгек канасында балдар үчүн, кыздар үчүн атайын шарттар бардыгы менен тапшырып бүгүнкү күндө биздин мектебибиз кабыл алып отурабыз. Кудай кааласа биздин мектептен дагы кыргыздын керегине жараган алдыңкы уул кыздарды тарбиялап чыгарабыз. 375 орунга ылайыкташтырылган мектептин курулушун Сауыт өнүктүрүү фонду каржылаган. Аталган фонд Кыргызстанга заманбап шарты менен мектеп куруу үчүн $30 миллион бөлгөн. Ал каражатка 28 мектеп, 2 бала бакча куруу пландалган. Кыргызстан боюнча 30 объект, ошонун 28 мектеп, 2 бала бакча. Ар бир облуста 3төн, Нарында 3 объект, Ысыкөлдө 3 объект, Таласта, Баткенде, Ошто 6, Чүйдө анан Бишкекте 2 бала бакча. Буйруса келерки жылдын июнунда бардык объекттер тапшырылып бүтөт. Сапаты дагы, мөөнөтү дагы өз убагында бүтөт деген. Долбоорго ылайык мектепте эмерек жана ашкана жабдуулары орнотулуп, окуу процесси үчүн керектүү шаймандар менен жабдылган. Мектептин курулушу 2020 жылдын май айында башталып, $1 миллион ашык каражат кеткен. Мындай фонд менен биз ойлойбуз, эмки жылкыга балким булардыкы дагы жакшы жаңы мындай грант, жаңы финансирование 22 жыл менен ачылса, албетте биз ушул өзүбүздүн жетишпей аткан шаарыбыздын бир мектеп керек жерлерге биз ушу дагы мектепти сурайбыз, ушу салып бергенге. Андан тышкары ушул биз Россия Федерациясы менен да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Өткөндө ушул Татарстандан, Башкыртыстандан келип кетишти. Ушул эмки жылкыга биз ушул бир чоң мектепти ушул баягы кыргыз-орус катнаш сотрудничество деп коет, ошонун алкагында биз ушул дагы бир мектепти баштайлы деп атабыз. Ош шаарында жалпы 55 муниципалдык мектеп бар. Анын ичинен 5 мектептин имараты авариялык абалда. 2021 жылы 2 мектеп жаңы курулуп пайдаланууга берилген. Дагы 4 мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен жүрүп жатат. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.